Кыргыз элинин байыркы музыкалык үйлөмө аспаптарынын бири бул сыбызгы. Сыбызгы сыяктуу аспаптар дүйнөдө кеңири таралган жана кыргыздын башка көптөгөн салттуу музыкалык аспаптары сыяктуу эле сыбызгы сыяктуу аспаптар дагы адамзаттын эң байыркы музыкалык аспаптарынан болуп эсептелет. Сыбызгы аспабы чоор менен катар малчылардын сүйүктүү аспаптарынан болгон. Башка бардык музыкалык аспаптары сыяктуу эле сыбызгы аспабы туурасында Манас эпосунда кеңири айтылат. Мисалы үчүн 37 жигитте сыбызгы менен чоор бар. Сырттанын Манас барында кыргыздын кыйла дууру бар деп айтылган. Бүгүнкү күндө маданиятыбызда сыбызгынын эки түрүн кездештирүүгө болот. Биринчиси бул 6-7 көзөнөктүү салттуу сыбызгы. Ал эми экинчиси 10 көзөнөктүү темперацияланган заманбап сыбызгы. Биз сабактарыбызды дал ушул заманбап сыбызгыдан баштайбыз. Себеби бүгүнкү күндө бардык окуу жайлар ушул сыбызгыны окутушат, заманбап сыбызгыны. Андан тышкары бардык ансамбльдерде, оркестрлерде дал ушул сыбызгы ойнолууда. Ал эми салттуу сыбызгынын биздин маданиятыбызда айныгыс өзүнүн орду бар. Ошондуктан биз сабактарыбыздын акырында салттуу сыбызгыга өз алдынча өзүнчө кеңири токтолобуз. Сыбызгынын түзүлүшү. Заманбап сыбызгы эки бөлүктөн турат. Бул үн чыгаруучу көзөнөгү жайгашкан баш жагы, ошондой эле үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү жайгашкан ылдый жагы. Сыбызгынын 10 көзөнөгү бар, өзүңүздөр көрүп тургандай. Демек, ар бир манжага бирден көзөнөк. Музыканын тилинде бул аспап туурасынан кармап ойнолуучу бир учу жабык аспап болуп эсептелет. Бир учу жабык дегенибиз мына орекил үн чыгаруучу көзөнөктүн түбүнө тыгын орнотобуз. Үн чыгаруу белгилүү болгондой үйлөмө аспаптарда добуш абанын жардамы менен, абанын термелүүсү аркылуу келип чыгат. Сыбызгыда үн чыгаруу үчүн биз сыбызгынын үн чыгаруучу көзөнөгүнүн кырына багыттап абаны үйлөйбүз. Абаны үйлөгөн учурда абанын жарымы үн чыгаруучу көзөнөктүн тышына кетет, жарымы аспаптын ичине кирет. Ошол аспаптын ичине кирген абанын бөлүгү аспаптын ичинде термелип, ошол аркылуу үн чыгат. Добуш бийиктиктерин кантип өзгөртүү керек? Добуш бийиктиктерин өзгөртүү үчүн биз көзөнөктөрдү ачып жабабыз жана ошондой эле түрдүү басым менен үйлөйбүз. Мисалы үчүн ошондой эле бир жерди басып туруп катуураак үйлөсөк, бир октава өйдө жогорку үн чыгат. Мисалы үчүн жогорку үндү алыш үчүн биз абанын басымын күчөтүп атабыз. Кантип үйлөө керек? Туура үйлөш үчүн биз үн чыгаруучу көзөнөктүн алдыңкы кырына абаны багыттап үйлөйбүз. Үйлөгөн учурда абанын жарымы тышына, жарымы ичине кирип атат. Сыбызгыдан үн чыгарууну өздөштүрүүдөн мурда биз 3 жагдайга токтолушубуз керек. Анын биринчиси эрин. Экинчиси дем алып, дем чыгаруу. Үчүнчүсү тил. Эрин жөнүндө. Алдыңкы эрин үн чыгаруучу көзөнөктүн жарымын жаап туруш керек. Жарымынан көбүрөөгүн жапкан учурда үн добуш бийиктиги төмөндөйт, ошондой эле үн кысылып чыгып калат. Мисалы үчүн ошондуктан жарымынан ашырбауга аракет кылыш керек алдыңкы эринде. Үстүнкү эрин жөнүндө. Биз сыбызгыда ойногондо үстүнкү эрин ар дайым тартылып турат. Бул тартылуунун өлчөмү добуш бийиктигине жараша болот. Мисалы эки жакты үстөй тартылды. Бийик добушту алыш үчүн мындан да көбүрөөк тартышыбыз керек. Демек, үстүнкү эриндин тартылуу өлчөмү, тартылуусунун деңгээли добуш бийиктигине көз каранды. Ошондой эле эриндер үн чыгаруучу көзөнөктүн так ортосуна жайгашышы керек.
Дем алуу жана дем чыгаруу. Бардык эле үйлөмө аспаптарда дем алуу, дем чыгаруунун мааниси абдан зор. Шарттуу түрдө дем алуунун 3 түрү бар. Бул өпкөгө дем алуу, андан кийинки дем алуу ичке дем алуу. Ичке дем алганда боорет ылдый түшөт. Дем алуунун 3-чү түрү бул аралаш дем алуу. Демек өпкөгө дагы ичке дагы бирдей дем алуу. Ал эми дем чыгарууда болсо биз ич булчуңдарын артка тартуу менен, ичти артка тартуу менен дем чыгарууга тийишпиз. Себеби мына ушундай дем чыгарганда биз чарчабайбыз. Демек демди толугу менен алыш керек, ичке дагы өпкөгө дагы. Ал эми демди чыгарганда ичти тартуу менен чыгарышыбыз керек. Атака. Сыбызгыда ойноп баштаганда биз демейде тилдин түү деген кыймылы менен баштайбыз. Атака сөзү батыш тилдеринен келген, француз, итальян, немис тилдеринен. Бүткүл дүйнөдө музыкалык практикада бул атака деген термин колдонулат. Атаканын 3 түрү бар шарттуу түрдө. Бул жумшак атака, катуу атака жана ошондой эле орточо атака. Биз көбүнчө орточо атаканы пайдаланабыз. Ал эми жумшак жана катуу атакалар музыканын мүнөзүнө жараша колдонулат. Мисалы үчүн орточо атака. Ал эми өтө жумшаклап турган болсок мындай болот. Катуу атаканы биз чыгарманын мүнөзүнө жараша эмоционалдуу, абдан бир мындай экспрессивдүү музыканы ойногондо колдонобуз. Эми үн чыгарууну өздөштүрүүнү баштайбыз. Адегенде аспаптын үн өзгөртүүчү көзөнөктөрүн баспай туруп, таза үн чыгарууга жетишишибиз керек. Таза үн чыгарууга аракет кылып жатып, биз 3 нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бул биринчиси эрин. Астыңкы эрин үн чыгаруучу көзөнөктүн жарымын гана жабат. Анан эриндер көзөнөктүн так ортосуна жайгашат. Экинчиси дем алып дем чыгаруу. Дем алууда биз аралаш дем алууну пайдаланабыз. Демек толук алабыз, ичке дагы, өпкөгө дагы. Ал эми дем чыгарганда биз ичти артка тартуу менен дем чыгарышыбыз керек. Үчүнчүсү атака. Ар бир нотаны башынан баштаганда биз сөзсүз түрдө түү деп атака коюшубуз керек. Мына ушул 3 нерсени эстен чыгарбай туруп, биз сыбызгыдан таза үн чыгарууга жетишишибиз керек. Кийинки сабактарды дал ушул үндүн тазалыгына жетишкенден кийин, дем алып дем чыгаруубуз калыбына келгенден кийин, андан кийин улантабыз. Кантип кармоо керек? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, заманбап сыбызгыда 10 көзөнөк бар. Жогорку 5 көзөнөк сол колдун манжалары менен, төмөнкү 5-өө оң колдун манжалары менен жабылат. Бармак, сөөмөй, ортон аты жок чыпалак. Бармак, сөөмөй, ортон аты жок чыпалак. Оң колдун 3 манжасы сөөмөй, ортон аты жок, көзөнөктөрдүн үстүнө жөн гана коюлат. Эч качан биз бул көзөнөктөрдү манжалардын учу менен басууга аракет кылбашыбыз керек. Жөн гана көзөнөктөрдүн үстүнө манжалар коюлат. Ал эми чыпалак манжанын учу менен жабылат. Заманбап сыбызгынын диапазону. Заманбап сыбызгылар биринчи октаванын соль нотасынан башталат. Анда 3-чү октаванын ля нотасына чейинки аралыкта хроматизм ойноого болот.